Саламатсыңарбы, менин кымбаттуу окуучуларым. Бүгүнкү сабакка баарыңар жакшы даярдык менен олтурганыңарга ишенем. Албетте, жана баарыңар активдүү катышат деген ойдомун. Анда эмесе, китеп дептердин баарын ачып сабакты баштайбыз, балдар. Күн шооласын сүйөмүн, күндөй күлүп жүрөмүн, беш алууга күн сайын даяр болом, билемин. Кана балдар, баарыбыз күндү карап бир жылмайып коелук. Азаматтар, эми балдар. Жагымдуу маанай тартуулап алган соң биз бүгүн математика сабагын баштайбыз. Анда балдар, айткылачы, математика сабагы бизге эмнени үйрөтүп жатат? Ооба балдар, математика бизге сан эмне экенин үйрөттү, кошуу жана кемитүү амалдарын иштегенди үйрөндүк. Чоң кичине деген эмне экенин билебиз, балдар. Жана дагы салмакты ченөөнү билебиз. Узундукту кантип ченейбиз жана эмне менен ченейбиз, ушулардын баарын бизге математика үйрөтүп жатат. Алтын эрежебизди бир эске тутуп алалык, балдар. Сабакты кунт коюп угабыз, сабакка активдүү катышабыз, дайыма берилген тапшырмаларды туура жана өз убагында аткарабыз, балдар. Биз өткөнкү темада 20 ичиндеги сандарды кошууну үйрөнүп, 20 санынын курамы менен таанышканбыз. Алтын эрежени сактоо менен бирге, балдар, биз бүгүнкү тема менен таанышып алалык. Демек, биздин бүгүнкү темабыз дециметр, балдар. Сабактын максаты. Бүгүнкү жаңы дециметр деген тема менен таанышасыңар. Ой жүгүртүүңөрдү, кабыл алууңарды, эске тутууңарды калыптантасыңар. Бири-бириңерди сыйлоого, туура, сулуу, так жазууга тарбияланасыңар. Дециметр деген эмне? Балдар, биз дециметрди кеп кылуудан мурда сантиметрди эске салабыз. Сантиметр менен биз, балдар, түз сызыктардын, кесиндилердин, фигуралардын узундугун ченеп жүрөбүз. Демек, биз сантиметр эмне экенин билебиз. Демек, балдар, дециметр бул узундукту ченөөнүн жаңы бирдиги. Балдар, муну жакшылап эске тутуп алабыз. Демек, сызгычтагы 10 сантиметр бизге 1 дециметрди берет. Сүрөттү жакшылап карайбыз, балдар. Биз сантиметрди см деп кыскача жаза турган болсок, дециметрди кыскача дм деп жазабыз, балдар. Мисалы, эгер тасманын узундугу 12 сантиметр болсо, бул бизге 1 дециметр 2 сантиметрди берет. Кана балдар, баарыбыз чогуу сүрөттөгү ручканын узундугун сызгыч менен ченеп көрөлүкчү. Сызгыч бизге 14 сантиметрди көрсөтүп турат. Демек, бул ручканын узундугу 1 дециметр 4 сантиметрге барабар экен. Азаматтар, эми биз чогуу бул кистенин узундугун табабыз. Карагылачы, сызгыч бизге 12 сантиметрди көрсөтүп турат. Демек, бул кистенин узундугу 1 дециметр 2 сантиметрге барабар экен, балдар. Жакшы, балдар, демек биз 10 сантиметр барабар 1 дециметр деген эрежеге таянуу менен ручканын жана кистенин узундугун таап алдык. Эми төмөнкү сүрөттү карайбыз. 14 сантиметр барабар 1 дециметр 4 сантиметр. 16 сантиметр барабар 1 дециметр 6 сантиметр. 1 дециметр 8 сантиметр барабар 18 сантиметр. 1 дециметр 3 сантиметр барабар 13 сантиметр экенин жакшылап карап эсибизге тутабыз. Кана балдар, биз дециметрге дециметрди кошууга көңүл буралык. 1 дециметр кошуу 1 дециметр барабар сүрөттөрдү карап канча дециметр болорун табабыз. Бул суроонун жообун бизге экинчи номердеги сүрөт жооп берет экен. Демек, барабар 2 дециметр болот экен. Балдар, эми биз маселе иштеп көрөлүк.
Айгүлдүн сызгычы 15 сантиметрден турат. Айбектин сызгычы 12 сантиметрден турат. Эки сызгычтын узундуктарын дециметрге айлантып салыштырабыз. Ойлонобуз балдар. Ойлондукпу балдар? Эмесе Айгүлдүн сызгычы 15 сантиметрден туруп 1 дециметр 5 сантиметрди берип атат. Ал эми Айбектин сызгычы 12 сантиметрден туруп 1 дециметр 2 сантиметрди берип жатат. Демек, Айгүлдүн сызгычы Айбектин сызгычынан чоң. Демек, биз 1 дециметр 5 сантиметр чоң 1 дециметр 2 сантиметрден деп дептерибизге жазабыз. Кана балдар, биз эми дециметрди сантиметрге айлантуу мисалдарын иштеп көрөлү. 1 дециметр 5 сантиметр барабар канча сантиметр? Албетте 15 сантиметр. 1 дециметр 7 сантиметр барабар 17 сантиметр. Ал эми 1 дециметр 9 сантиметр барабар 19 сантиметр балдар. Бул мисалдарды иштөөдө балдар биз 1 дециметр барабар 10 сантиметр деген эрежени пайдаландык. Ошондуктан 1 дециметр барабар 10 сантиметр, 10 сантиметрге кайра 5 сантиметрди коштук дагы 15 сантиметр деген жоопту таптык. Тапшырма балдар. Бизге узундугу сантиметр менен белгиленген кесиндилер берилиптир. Биз бул сантиметрлерди дециметрге айлантуубуз зарыл. Демек, сызгычтын жардамы менен дептерге кесиндилерди чийебиз дагы үлгүдөгүдөй кылып сантиметрлерди дециметрге айлантып жазабыз. Берилген туюнтмаларды дептерге көчүрүп жазып, туюнтманын маанисин таап, сулуу, так, туура иштейбиз балдар. Берилген жылдызчалардын ордуна чоң, кичине жана барабар деген белгилерди коюу менен бул тапшырманы аткарабыз. Демек балдар, биз бүгүн дециметр эмне экенин түшүндүк. Узундукту сызгычтын жардамы менен ченерибизди билдик жана сантиметр эмне экенин кайрадан эсибизге алдык. Баарыңарга кызыктуу жана түшүнүктүү болду деген ойдомун. Саламатта калгыла.